Аба ырайынан улам Казакстандын жолдорунда миңден ашык унаа тыгылып калганын Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргенин жергиликтүү басылмалар жазды. Маалым болгондой, учурда куткаруу бөлүктөрү тарабынан 691 адам, анын ичинде 137 бала куткарылып, эвакуацияланып, 145 техника тартылды. Элди эвакуациялоо үчүн жолдордун жабык тилкелеринде убактылуу жылытуу пункттары даярдалып, эвакуациялоо үчүн техникалар да даяр. Убактылуу жылуулук борборлорунда 179 адам болсо, анын 16сы балдар. Бишкек-Ош жолунун 80-чакырымында жайгашкан Сосновка постунда 2023 жылдын 3-январында саат 18:30 тартып жүк ташуучу унааларга, 2023 жылдын 4-январында саат 11:20 тартып мунай зат ташуучу унааларга коюлган чектөө алынды. Азыркы учурда унаалардын бардык түрүнө жол ачык. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалыматка караганда, Суу-Самыр өрөөнүндө жана Төө ашууда күн бүркөк, кар жаан жок. Унаалар эки тарап өтүүдө. Номер 9 ЖТС тарабынан жолго кум, шагыл себүү иштери жүргүзүлүүдө. Бишкек-Ош унаа жолунун 129 чакырымында 127 Урал унаасы нөөмөттө турат.